Бостери айылында 3 мектеп бар. Ал эми андагы окуучулардын саны 3000ден ашуун. Мектеп имараттары кенен. Өз убагында чоң салынган менен балдардын баарын азыр батыра албай жатат. Мындан улам Хасан Жээнбаев атындагы орто мектепке кошумча имарат салынууда. Курулушу 1 жыл мурун башталган объект ноябрь айынын аягына чейин толук бүтүп, айыл балдар үчүн эшигин ачат. Чоң мектепке бүгүнкү күндө калктын саны ошондой эле тиги соц объектилерге муктаж болгондуктан эски здание аварийный абалда болуп бүгүнкү күндө чоң мектепке окуганга мажбур болгонбуз. Бул эң негизгиси балдардын окуусуна, андан кийин окуу бүткөндөн кийин үйүнө аман эсен жетип алуу процессине пландалган. Себеби баягы түштөн кийинки окуган балдардын дагы кеч сабактан чыгып үйүнө ар кандай маселелер жаралып калбоо максатында ушундай имаратты, эски имараттын ордуна эле кайра ушул 2 кабаттуу заманбап имарат салынууда. Ал эми айылдагы Аман Мамытов мектеби Союз маалында эле салынган менен спорт залы жок болчу. Мындан улам мектепке сырткы футбол талаасы жана баскетбол аянтчасы курулууда. Мындан сырткары бул жерде машыгуу жабдыктар дагы коюлат. Бул жай жакынкы 15 күн ичинде ишке берилиши белгиленүүдө. Спорт жайды мектеп окуучулары эле эмес, көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары дагы колдоно алат. Эске сала кетсек, бул долбоор жергиликтүү бюджеттин эсебинен салынууда. Аман Мамытов мектебинин окуучуларына бүгүнкү күндө ыңгайлуу шарттарды жана дене тарбия сабактарын өтүү үчүн ушул жалпы ушул көп кабаттуу үйлөрдүн тургундарын спорт менен машыктыруу максатында ушул жашыл майсал салынып атат. Бул чыгымды алуучу акча каражаты жалпысынан жергиликтүү бюджеттен 6,5 миллион сом акча каражаты каралган. Бүгүнкү күндө тендердин жыйынтыгы менен 4 миллион 5 миллионго жакын акча каражат сарпталууда. Жакынкы арада буюрса ушул стадиондун ачылышы болуу стадиясын күтүүдөбүз. Бул менен биргеликте Мамытов мектебинин 600 баласы спорт менен ушул спорт аянтчада футбол, баскетбол жана башка шаймандары менен ойногонго шарт түзүлөт. Ал эми айылдагы эски келечек бала бакчасы толугу менен бузулуп жаңы салынууда. Бул жай 100гө жакын айыл балдарын кабыл ала алат. Бала бакча ишке берилсе, айылдагы бакча кезегинде турган балдардын саны кыйла азайышы мүмкүн. Эске сала кетсек, бала бакчаны дагы быйылкы жылдын аягына чейин ишке берүү белгиленүүдө. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.